спикерди карагыла. Ал деле 3 жылга таяп баратат, отурат. Макалө дейбиз. Ал эле бул эле деп шылдыңдайбыз. Балким алардын өң келбети, алардын кандайдыр бир жаңылык сүйлөп алган эмес, жасап аткан иши жөнүндө айталы. Ошол эле спикер өкмөттүн алдында, президенттин алдында канчалык бөйпөңдөөрүн көрүп турабыз. Ошол эле элита санаган депутаттар президент келсе тура калып кол чабышат. Президент парламенттин алдына келип, кайсы бир же болбосо өкмөт парламенттин алдына келип, өзүнүн бир көтөрүп чыккан маселесин эч кандай мындай жактап, кандайдыр көз эч нерсе жасабайт. Себеп дегенде алар билет, бул чимкириктер кандай демилге 7-чи кабаттан түшсө, ошонун баарын аткарарын спикер баш болуп чуркап, алда элита уялчак депутаттарга окшогондор талкууну эртерээк токтотуп, анан албетте бир 20-30 каршы бир кыйын сүйлөшөт, бирок добуш бере келгенде бир 2 каршы добуш берет. Калганын баардыгы колдоп берет. Ушун үчүн ушундай жоопкерчисиз, ушундай сүйлөгөн сөзү менен кылган иши башка ушундай бир акмактардан тажагандай эле болдук го. Мына көрдүк, медицинабыз таш талканы чыгыптыр. Билим берүү жөнүндө айтпай эле коелу. Инфраструктура өлгөн. Социалдык маселелерди айтабыз. Эч нерсе чечилген эмес. Алганыбыз $50 $3000-4000 пенсия. Пенсияны карап бир айла отурат айылда апаларыбыз. Алар өмүр бою колхоз совхозда иштешкен. Мамлекеттик кызматтарда иштеп, өмүр бою ошол ден соолугун арнап, ден соолугун берип, сугат сугарып, талаалап, күнгө күйүп, суукка үшүп, кой багып, мал багып, айтор ушинтип жүргөндөр 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 пенсия алат. Адамдардын бизде адамдардын баягы жашоонун мөөнөтү, жашоосунун кандай десем, жаш курак өтө эле кыска. Өтө эле кыска. Кыргызстанда жүргөндө билинген эмес. Буга чейин демократ, либерал, батыштын бардык идеясын колдоп жүргөн агабыз Өмүрбек Абдрахман агабыз айтып жүрчү эле. Демократиялык мамлекет курсак, адилеттүү мамлекет курсак, бай мамлекет курсак, элдер узак жашайт, элдер туура жашайт деп мен ойлочу элем. Өмүрдү Кудай берет, кара Кудай алат. Ооба, өмүрдү Кудай берет, Кудай алат. Бирок тандоо өзүбүздө. Эгерде биз сапаттуу тамактанып, сапаттуу жашап, аң сезимибиз өйдө болуп, зыяндуу нерселерден алыс болуп, айлыгыбыз жогору болуп, сапаттуу медициналык тейлөө, кандайдыр бир финансылык маселелер менен азыраак башыбыз ооруп, көбүрөөк жашоодо рахат алып, гармонияда жашасак, өмүрүбүз узак болот. Спорт менен машыксак, мына ошондой мамлекетти куруш үчүн мына бүгүнкү бийликте отургандан бири да жарабайт. Парламентте отургандардын 95% жарабайт ошондой нерсени курганга. Буларда деңгээли да жетпейт, каалоосу да жок. Себеп дегенде булар 30 жылдан бери, 20 жылдан бери байлыгын топтошкон. Буларга ушундай системада кылса, өздөрүнүн уурдаганына, өздөрүнүн
жакшы жашап, чет өлкөдөн байлыктарды, чет өлкөдөн тамташты топ чет өлкөдөн балдарын окутуп, мына ошондой шарт түзөт. 95% эл ошолор үчүн иштейт. 5% эл үчүн. 5% эл Кыргызстандын, карагыла, гектарлаган 100 гектар, 80 гектар деп жерлер. Ошол эле Сооронбай Жээнбековдун чүйдөгү жерлери деп бир роликти көрүп калдым эле интернеттен. Жаңылбасам 100 гектардан ашык болсо керек, Ал бир эле чет эми андайлар толтура. Парламентте отургандардын баары алда жакта ишкана Советтер Союзунан калган байлыктарды бөлүшүп алышкан. Жерлерди бөлүп алган. Мейли бөлүп алсын. Бирок ошолорду баягы эгерде мыкты экономиканы курсак, биз баягы реформаларды жасасак, момундай жуугундукорлор менен акмактардан арылсак, элдин көзүн ачсак, элдин баягы агартуу иштерин жасасак, алар мыкты билим алып, мыкты кесиптин ээси болуп, жөнөкөй катардагы жумушчу болсун, мыкты кесиптин ээси болуп, мыкты каражат таап турса, мына ошондо чоң мындай өзгөрүү болду деп айтсак болот. Болбосо 30 жылдан бери эле жылына мынча өсүш, момундай иш жасалды деп эле келатабыз. Просто айтканда кыргыз эли азырынча Шордуу эли боюнча турабыз. Шордуу эли боюнча турабыз. Эгерде күзүндө дагы буларга 5 жылга мөөнөт берип, дагы 3 жылдан кийин Сооронбай Жээнбековго окшогон адамды президент кылып шайлап алсак, анда өзүбүздүн шорубуз өзүбүздө. Анда нааразы болгонго такыр акыбыз жок. Ошол фейктер келип ар кандай комментарий жазып баштады. Ошол жуугундусун ичип комментарийлерди жазып иш кылып тургула. Элдин көзү ачылганда силерге окшогон акмактардын жумушсуз каласыңар. Андан көрө ошон үчүн бекер акчага комментарий жазып фейктерди иштеткендин ордуна, же болбосо бир трайбалист болгондун ордуна тил үйрөнгүлө, анан бир кесиптин ээси болгула. Жок эле дегенде чет өлкөгө чыксаңар, иштеп акча табасыңар. Же болбосо өз өлкөбүздө кандайдыр бир иштеп акча тапканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бекер акча эмес, өз мээнетиңер менен табасыңар. Ошон үчүн тил үйрөнгүлө. Ошондой силерге кеңеш бермекчимин. Убактыңарды жөн эле коротпогула. Сооронбай Жээнбеков келет, эртең Ташматы келет, Ашматы келет. Эгерде монун система менен кете берсек, өзгөрүү болбойт. Ошон үчүн эл ойлонуш керек. Ойлонгула. Момунча адам каза болду, өлдү. Эми ушундан жыйынтык чыгарып, саламаттык сактоону дагы, билим берүүнү дагы, пенсия, айлык акы деген баарын жогорулаталы ал үчүн реформа керек. Реформа жасаш үчүн бийликтин башына реформаторлор келиш керек. Мыкты адамдар келиш керек. Реформа жасай турган Саакашвилиге окшогон эрки бар адамдар келиш керек. Болбосо бизден Сооронбай Жээнбеков 2,5-3 жыл мурда бизде каражат табабыз сот системасын реформалаганга. Ал эми эркибиз бар, эркибиз жетет деп жогорку соттун төрайымына айткан эле, Калиевага. Андан бери 2,5-3 жыл өттү. Эч нерсе өзгөргөн жок. Саакашвили мына кечээ күнү Украинага келди. Жана ошондой эле ошол жактан менин билимче бир ай, бир жарым айдын ичинде сот системасын реформалоо боюнча атайын жол картасын документти презентация жасады. 760-тан сотторду 200-гө чейин кыскартабыз деди. Бир топ кереги жок, бири-бирин кайталаган сотторду жоёбуз деди. Эгер ошол нерсе ишке ашса, мына инвестициялык климат жакшырат ал өлкөдө. Адамдар өздөрүн эркин сезет, соттор эркин болот, адилеттүү соттор болгон жерде көп нерсе өзгөрөт. Мына ошондой нерсени жасаш үчүн биздин президент айткан
3 жылдан бери жасай элек. Демек алдыда 3 жылда дагы мен сот реформасы ишке ашат деп ишенбейм. Чимкирик парламент келет, булардын ою боюнча. Чимкирик парламент Чимкирик түкүрүк өкмөттү бекитет. Анан деңгээлибиз ушундай болуп, эмкиде дагы Кудай сактасын ошого окшогон бир апаат келсе, кырылып эле калчудай түрүбүз бар. Ошон үчүн ойлонолу туугандар.